Бизге кошулганыңар үчүн ыраазыбыз. Кудайдын кереметтүү китеби аттуу биздин кызыктуу көрсөтүүбүзгө кош келипсиздер. Бул көрсөтүүлөрдө биз дүйнөдөгү эң белгилүү жана эң кеңири тараган кереметтүү китеп менен жакындан таанышабыз. Биринчи көрсөтүүдө бул таң каларлык китептин жазылуусу тууралуу ой жүргүзүп, ал эмнелерден түзүлөөрүн, аны күн сайын окуганда өзүбүз үчүн кандай баалуулуктарды ала аларыбыз тууралуу кеп кылабыз. Кудайдын кереметтүү китебин изилдөөнү баштаардан мурда ыйык жазуу кантип пайда болгону тууралуу изилдөө жүргүзүп көрөлү. Биз азыр китепканада жүрөбүз. Айланабызда эркектер жана аялдардын ар башка доорлордо жазган китептерин көрүп турасыңар. Бирок Кудайдын китеби болгон ыйык жазуудан маанилүү. Дүйнөдө бир да китеп жок. Биз азыр китепканада турганыбыз жакшы болду, анткени ыйык жазуу көп китептерден турат. Ал бир китеп эмес, ал көптөгөн китептердин жыйнагы. Анда эски келишимдин 39, жаңы келишимдин 27 китеби, жалпысынан 66 китеп камтылган. Аны миңдеген жылдар бою 40 башка авторлор жазышкан. 750 миңдей сөздөн турган таң каларлык китеп. Ушунун баарын өзүнө камтыган китептердин китеби. Бул улуу китеп убакыттын сыноолорунан өткөн. Ал байыркы тарыхтан башталып, биздин замандын биринчи кылымындагы Ыйсанын убагына чейин жазылып, андан кийин жаңы келишим жазылып, бир нече кылым өткөн соң ошол китептердин баары чогулуп, бир чоң китепти түзүп калышкан. Албетте, бул китептердин баарын бириктирген, бул баарын камтып турган Кудай темасы. Бул Кудайдын эски келишимде өз элине өзүн ачып берүүсүнүн тарыхы, жана жаңы келишимдеги өз уулу Ыйса аркылуу ачылып бериши. Биздин көрсөтүүбүздүн алкагында бул китеп дүйнө жүзүндөгү миллиондогон адамдардын өмүрүн өзгөрткөнүн көрө аласыздар. Деги бул өзү эмне деген китеп? Ал тарыхый китеп экенин, географияны сүрөттөгөнүн, ал көп кырдуу китеп экенин билебиз. Бирок анын чыныгы маңызы жөнүндө эмнени билебиз? Ыйык жазуу өзү тууралуу Кудайдын рухунун жетегинде жазылганын кабарлап жатат. Демек ыйык жазууну менин тегерегимде турган китептерде эле аны көптөгөн авторлор жазышкан. Мисалы Муса пайгамбар, Петр жана Павыл сыяктуу инсандар кагаз бетине жазып кетишкен. Бирок чынында алар өз жазмаларын ошол убакытта пергаментке жазышкан. Андан көп кылымдардан соң басма станогу ойлонуп табылып, китептердин көрүнүшү азыркыдай келбетте болуп калган. Бирок ыйык жазуунун авторлору аны Кудайдын рухунун жетегинде жазышкан. Демек ыйык жазууда бул китепке Кудайдын деми берилген. Ыйык жазуу Кудайдын жетегинде жазылган дейт. Биз гезит окуганыбызда маалыматтар менен далилдерди көрөбүз. Ыйык жазууну окуганыбызда да маалыматтар менен далилдерди биле алабыз. Биз роман окуганыбызда жакшы бир окуяны көрөбүз. Эң сонун. Ыйык жазууда да укмуштуудай окуяларга күбө болобуз. Бирок бир гана ыйык жазуудан биз тирүү Кудайдын үнүн уга алабыз. Анткени бул Кудайдын деми. Кудай ушул 66 китепке өз деми менен маани берген. Биздин жеке өзгөрүүбүз үчүн, ошондой эле дүйнө жүзү толугу менен өзгөрүшү үчүн. Ошентип биз ыйык жазуунун көптөгөн жылдар мурда жазылганын билдик. Жана ага окшогон китептер абдан көп. Албетте анда эски китептерде алардын орду делген эски жана чаң баскан китепкананын текчелеринде же музейлерде калтырып салганга чоң азгырык пайда болот. Бирок бул китептердин баарынан ыйык китеп айырмаланып турат. Ооба, ал байыркы китеп. Ооба, анда көптөгөн окуялар бар. Бирок аны китеп текчесинде кармоого эч болбойт. Биз өмүрүбүздө бир да жолу ачпай турган китептерди деле сатып ала беребиз. Алар текчелерде чаң басып турушат. Ал эми ыйык жазуу болсо өмүр китеби, жашоонун китеби. Аны текчеден улам-улам алып окуп туруу керек. Бул жалпы жашообуздун китеби. Тамактанаар алдында да, жыйында да, үйдө да, жатаарда да окуй турган китеп. Бул китеп жалпы жашообуз үчүн абдан керек. Ыйык жазуу бизди шакиртчилик сыяктуу руханий нерселерге жана машаякта кантип өсүү керектигин үйрөтүп, бизге Кудайдын кандай экенин көрсөтөт. Ал бизге жыйын тууралуу айтып, Ыйсанын шакирти кылып өстүрөт. Бирок андан тышкары, ал ыйык жазуу биздин күнүмдүк жашообузда бизди жетектейт. Кээ бир адамдар ыйык жазууда жалаң эле үй топторунда же жыйындарда гана талкуулоочу руханий темалар бар деп ойлошот. Бирок чынында ыйык жазуунун биздин жашообуздун баардык тарабына тиешеси бар.
анын балдар тууралуу, үйлөнүү тууралуу, үй бүлө тууралуу, биздин жумушубуз тууралуу, көңүл ачуу тууралуу, ден соолук тууралуу жана ата-энелер тууралуу айта турган сөздөрү бар. Бул нерселердин баары ар бирибиз үчүн абдан маанилүү жана алардын баары Кудайдын сөзүндө бар. Мына ошондуктан ыйык жазуу байыркы пергаментке жазылган тарыхый китеп болгонуна карабастан, бул байыркы китеп ошол байыркы замандагы эски муундарга гана туура келиши мүмкүн. Бирок бизге ал такыр жарабайт деген ойдо болбогула. Бул тирүү китеп. Бүгүнкү күнгө керек. Жашообузга керек. Ар бирибизге керек. Ыйык жазуу тарыхый да китеп экенин, заманбап да китеп экенин жана өмүрлөрдү өзгөрткөн китеп экенин билебиз. Эгерде биз Кудай жөнүндө чындап билгибиз келсе, анын үнүн уккубуз келсе, бул китепти четке кага албайбыз. Бирок дагы бир нерсе бар. Ыйык жазуу адамдардын акыбалы кандай экенин так айтат. Ал биздин оорлуу экенибизди, же башкача айтканда, жарадар экенибизди баяндайт. Ыйык жазуу бул абалды баяндоо үчүн кээде башка сөздөрдү колдонот. Күнөө деген сөз өтө эски же абдан кууш маанидеги сөздөй сезилиши мүмкүн. Тагыраак айтканда, Кудайдын биз үчүн белгилеп койгон мыйзам чегинен чыгып кеттик. Чынында биз Кудайдын белгилеген чегине жетмек турсун, өзүбүз койгон күнүмдүк чегибизге да жетпей жатканыбызды айтсак туура болот. Мына кептин баары ушунда, биз Кудайдын чегине жетпей жатканыбызда. Андан кийин ыйык жазуу чектен чыгууну билдирген күнөө кылуу же тил албастык деген сөздөрдү колдонот. Биз эми билебиз. Ачыгын айтканда, биз чектен чыгып кеттик. Биз кылбас нерселерди кылдык. Айтпай турган сөздөрдү айттык. Ойлобош керек нерселерди ойлоп, далай күнөө кетирдик. Аны ыйык жазуу жандын оорусу деп биз менен бир нерсе туура эмес экендигин айтат. Ошондой эле ал оорудан арылуу үчүн антибиотик катары ыйык жазууну колдонуу зарыл. Бирок ал биздин башыбыз же башка бир жерибиз ооруп жатканда иче турган дарыдан айырмасы бар. Ооруп жатып, ооруну баскан дарыны ичесиңер. 4 сааттан кийин ооруңар кайтып келип кайра дары ичпесем экен деп үмүттөнөсүңөр. Бирок антибиотик башкача иштейт. Өзүңөрдү жакшы сезе баштасаңар да, дарылануу курсу аягына чыкканча аны ичкенди уланта беришиңер керек. Ыйык жазуу да ушул сыяктуу. Аны окуп алып, шыктанып, бул укмуш турбайбы дешиңер мүмкүн. Кептин баары ушунда, биздин өмүрүбүздүн акырына чейин өзүбүздү жакшы сезип жүрүшүбүз үчүн биз ыйык жазууну окуганды токтотпошубуз керек. Ыйык жазуу күн сайын руханий антибиотик катары күнөөлөрдү бурчукка такайт. Күнөөлөр менен шайтанды алыста кармайт да бизди Ыйсага жакындатат. Ал эми Ыйса болсо бизди баардык оорулардан айыктырат. Анткени ыйык жазуу кереметтүү китеп. Ага ыйык рух өзү демин берген. Ал китеп Кудайдын айыгуусун алып жүрөт. Биз жашашыбыз үчүн көп нерселер керек. Мисалы биз аба менен дем алышыбыз керек. Суу. Суусуз биз 1-2 эле күн жашай алабыз. Абасыз биз көз ирмемдей эле убакыт жашай алабыз. Тамаксыз кээ бир учурларда 1-2 айга чейин жашашыбыз толук ыктымал. Ыйык жазуу бул биз муктаж болгон руханий азык. Силер ыйык жазууну окубастан 1-2 күн жашап, эч зыян көрбөшүңөр мүмкүн. Бирок 1-2 жумаага кайрылбай койдуңар дейли. Анда убакыт өткөн сайын силер уламдан улам руханий алсызыраак боло баштайсыңар. Анткени ыйык жазуу өзүн жаныбыздын азыгы деп жатат. Ыйык жазуу өзүн сүрөттөш үчүн эт, суу жана балга салыштырып баяндап жатат. Ал биздин денебизге кирип, азыктандырып, бизге күч берип турат. Албетте биз көптөгөн диеталардын түрлөрүн билишибиз мүмкүн. Эгерде биз жалаң эле зыяндуу азыктарды жей турган болсок, ал даамдуу болушу мүмкүн. Бирок ал бизди канааттандыра албайт жана денебизге пайда алып келбейт. Ыйык жазуу деген эмне? Ал эң таза азык. Анда эч кандай зыяндуу заттар жок. Бул эң сиңимдүү, пайдалуу жана биздин денебиздеги ар бир клеткага күч-кубат берүүчү азык. Биз Кудайдын сөзү менен тамактанганыбызда, ал биздин жаныбызды күн сайын жумалар бою азыктандырганына жол беребиз. Ал бизге күч берип, руханий өскөнгө жардам берет.
Мына ошондуктан ыйык жазуу өзүн тамакка окшоштурат. Ден соолукта болуш үчүн жана күчкө толуш үчүн ал биздин жашообузга абдан керектүү. Эгерде биз ушунун баары биздин жашообузда болуусун кааласак, анда биз күн сайын Кудайдын сөзү менен тамактанышыбыз керек. Мен бир нерсени айткым келет. Ал эмне? Силер ыйык жазуу же китепти ойлоп кетсеңер керек. Бирок ал туура жооптун жарымы гана десем эмне дейсиңер? Чынында бул жардыргыч же бул ичинен күйгөн кыймылдаткыч же атомдук электростанциясы. Балким силер бул эмне деп айтып жатат дейсиңер. Мен күч тууралуу айтып жатам. Ал күч өзгөртүүчү күч. Бул китеп көптөгөн кылымдар бою адамдардын өмүрлөрүндө абдан таасирдүү болгон. Алардын көптөрүнүн жашоолору жакшы жакты көздөй катуу өзгөргөн. Мисалы ыйык жазуудагы Павылды башкача айтканда Шабылды алып карасак, ал машаякчыларды абдан жек көрүп куугунтуктаган. Бирок ал капысынан Ыйсага жолуккандан кийин анын жашоосу толугу менен өзгөрдү дейт ыйык жазуу. Мага айткылачы, адамдын жашоосун толугу менен өзгөртө алгыдай, туура эмес жолдон туура жолго багыттай алгыдай ушунчалык чоң күчкө ээ болгон дагы кайсы китеп бар? Бул китепте ошондой күч бар. Өзүбүздү өзгөрткөн кандай кыйын экенин ар бирибиз жакшы билебиз. Биз кичипейил жана чыдамдуу болгубуз келет. Ушакты токтоткубуз келет. Кээде биз чечим чыгарып өз күчүбүз менен өзгөргөнгө аракет кылсак да, ал аракетибизден эч пайда чыкпайт. Бирок бул ыйык рухтун жетеги менен жазылган китепти окуганыбызда бизди өзгөртүп жаңы адам кыла ала турган күчкө ээ болуп, биз ээрчиген Ыйсага көбүрөөк окшошууга мүмкүнчүлүк алабыз. Мына ошондуктан бул китепти окуганга биз бири-бирибизди шыктандырабыз. Ыйык китептин бизди өзгөрткөнгө, бизди жаңыртканга, Ыйсага окшош кылганга күчү бар. Кудайдын кереметтүү китебин изилдөөгө арналган биздин саякатыбызга кошулганыңар үчүн чоң рахмат. Бул көрсөтүүдө көргөнүңөр жана укканыңар силер үчүн пайдалуу болот деп үмүттөнөм. Жана таң каларлык китепти окуп, аны изилдеп жатканыңарда Кудай өз сөзү аркылуу силерге сүйлөсүн деп сыйынам. Дүйнөлүк ыйык жазууну изилдөө уюмунун атынан кош келипсиздер. Кудайдын китеби аттуу көрсөтүүбүзгө кошулганыңар үчүн кубанычтабыз. Силер менен дагы 6 жумага чогуу болуубузду күтүп жатабыз. Бирге болгонуңар үчүн кубанычтабыз.